Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Word Office программасында тест түзүү боюнча болмокчу. Ал үчүн Word Office программасын ишке киргизебиз. Ишке киргизгенибизде Word Office программасынын терезеси ушундай болуп ачылат. Бул жерден новый документ дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бизге жаңы барак ачылат. Биз бул жерге тест түзөбүз. Бул баракка мисалы бул жерге чоң тамгалар менен жазайын. Чоң тамгалар менен жазуу үчүн клавиатурадан caps lock'ты басып койсок болот. Тест номер 1 деп жазалы. Андан кийин бул текстти барактын орто ченине жылдыруу үчүн бул текстти белгилейбиз. Андан кийин бул жерден по центру дегенди тандасак, текст барактын орто ченине барат. Бул текстти полужирный кылуу үчүн бул жерден Ж дегенди тандайбыз. Тексттин өлчөмдөрүн чоңойтуу үчүн бул жерде размер шрифта деген бассак, шрифттин өлчөмдөрү чыгат. Бул жерден 72 өлчөмдөгү шрифтти тандайбыз. Андан кийин Enter'ди бассак, курсорубуз кийинки сапка түшөт. Курсорду саптын башына жылдыруу үчүн бул жерден уравнять по ширине дегенди басып койсок, курсорубуз саптын башына барып калат. Биз курсорду бир аз кичирейтүү үчүн бул жерден размер шрифта дегенди басып туруп 36 өлчөмүндөгү шрифтти тандайлы. Андан кийин бул жерге биринчи суроо деп жазалы. Enter'ди басып кийинки сапка түшүп туруп, суроонун өзүн жазабыз. Мисалы, эсептегиле, caps lock'ты басып коебуз дагы. Эсептегиле деп жазабыз. Эсептегиле деп жаздык. Бул жерге математикалык формулаларды жазуу үчүн ставка дегенди тандайбыз. Бул жерден ставка дегенди тандаганыбызда ставканын элементтери кнопкалары чыгат. Бул жакта оң тарапта уравнение деген бар. Уравнение деген бассак, бул жерден математикалык символдор жана белгилер чыгат. Биз бул жерге место для уравнения деген жерге математикалык амалдарды жазабыз. Мисалы, 2 кемитүү тамыр ичинде 25-ти жазуу үчүн бул жерден радикал дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда радикалдын түрлөрү чыгат. Биз квадраттык тамырды жазуу үчүн ошол квадратный корень дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерге 25 деп жазабыз. 25. Курсорду тамырдын ичинен чыгаруу үчүн курсорду башкаруучу клавишадан оң тарапты карап турган стрелканы бассак, тамырдын сыртына чыгат, барабар деп жазып коебуз. Андан кийин Enter'ди басабыз дагы, кийинки сапка түшөбүз дагы. Тесттин варианттарын жазабыз. Мисалы, А варианты 7, Б варианты 3, В варианты -3, Г варианты -7 деп коелу. Андан кийин Enter'ди басабыз дагы. Экинчи суроо деп жазалы. Экинчи суроо. Enter'ди басабыз дагы. Enter'ди басабыз дагы. Бул жерден суроону жазабыз. Мисалы, эсептегиле деп коелу. Эсептегиле. Кош чек коюп туруп, бул жерге -7 кемитүү 5 барабар деп коелу. Андан кийин Enter'ди басып туруп, варианттарын жазабыз. А варианты мисалы 12, Б варианты -12, В варианты 2, Г варианты -2 деп коелу. Биздин азыр жазууларыбыз экинчи баракка өтүп калды. Жоопторубуздун айрымдары варианттары. Демек биз бул жазууларды бир аз кичирейтип койсок болот. Баарын белгилеп туруп,
36 эмес, бул жерден 28-ди тандап коелу. Мына бардык суроолор бир баракка түштү. Бул тесттин суроолору жана варианттары берилди. Эми биз бул документти сактап коебуз. Сактоо үчүн бул жерден файл дегенди басабыз. Эгерде биз документти биринчи жолу сактап аткан болсок, анда сохранить дегенди басабыз. Эгерде мурда жазылган документти өзгөртүп сакташ керек болсо, анда сохранить как дегенди басып сактасак болот. Сохранить дегенди басабыз. Андан кийин кайсы папканын ичине сакташ керек болсо, биз обзор дегенди басып, ошол документти сактай турган папканы көрсөтүшүбүз керек. Обзор дегенди басабыз. Бул жерден локальный диск дегенди тандап туруп, бул жактан документтер деген папканы ачабыз. Андан кийин бул жерге тесттин аталышын жазабыз. Мисалы, тест номер 1 деп ат коюп туруп, сохранить дейбиз. Демек, биздин документибиз тест номер 1 деп сакталды. Андан кийин бул документти панель задачка свернуть этип коебуз. Ал үчүн свернуть деген бассак, бул жака свернуть этилди. Биз кайра Word Office программасын кайрадан ачуу үчүн, жаңы терезе ачуу үчүн бул жерден Word Office программасына муштун көрсөтүшүн алып барып, оң жак баскычын бассак, меню чыгат. Бул жерден Word деген бассак, дагы жаңы терезе ачылат. Бул жерден жаңы барак ачуу үчүн новый документ деген басабыз. Эми бул баракка туура жоопту жазышыбыз керек. Ал үчүн бул жерге чоң тамгалар менен туура деп жазабыз. Эгерде окуучу туура белгилесе жоопту, демек туура деп чыгыш керек. Бул жазууну белгилеп туруп, положение кылабыз дагы, барактын орто ченин алып барабыз. Чоң жакшыраак көрүнүү үчүн бул жазууну чоңойтуп алабыз. Ал үчүн шрифттин өлчөмдөрүн тандайбыз. Мисалы 72 деп коелу. Андан кийин Enter'ди басып, кийинки сапка түшөбүз. Бул жерге кийинки сапты бир аз кичинерээк шрифттер менен жазалы. Ал үчүн шрифттин өлчөмдөрүн тандайбыз. 36 деп коелу. Бул жерге тестке кайтуу деп коелу. Демек, жооп чыккандан кийин тесттин кийинки суроосуна кайтуу үчүн бул жерден тестке кайтуу дегенди окуучу басканда тестке кайтып барыш керек. Бул жерден туура жооп туура деп жазгандан кийин, тестке кайтуу деп жазып болгондон кийин бул документти сактайбыз. Ал үчүн файл дегенди басабыз, сохранить дегенди басабыз, обзор дегенди басып, папканы көрсөтөбүз. Мына биз азыр документтер деген папка ачылып турат. Демек, документтер деген папканын ичине сакталат. Бул жерден туура жооп деп ат коелу документке. Андан кийин сохранить дегенди басабыз. Мына биздин документибиз сакталды. Андан кийин бул жерден бул документти свернуть этебиз. Кайра дагы жаңы Word Office программасынын жаңы терезесин ачабыз. Бул жакта азыр эки терезе ачылып турат. Биз оң жак баскычын бассак меню чыгат. Бул жерден Word деген басабыз. Мына жаңы терезе ачылды. Бул жерден жаңы барак ачуу үчүн новый документ дегенди тандайбыз. Эми бул жака туура эмес жоопту көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн бул жерге туура эмес деп жазабыз. Андан кийин бул жазууну белгилейбиз дагы, барактын орто ченин алып баруу үчүн по центру дегенди тандайбыз. Бул жерден положение дегенди белгилейбиз. Андан кийин тексттин өлчөмүн чоңойтуу үчүн размер шрифта дегенди басып, бул жерден 72 өлчөмүндөгү шрифти тандайбыз. Кийинки сапка түшүү үчүн Enter'ди басабыз. Бул жерден шрифттин өлчөмүн кичирейтип алабыз. 36-ны тандайбыз. Тестке кайтуу деп жазалы. Андан кийин бул документти сактап коебуз. Ал үчүн файл дегенди басабыз. Сохранить дегенди басып, обзор дегенди басабыз дагы. Бул жерде туура эмес жооп деп жазабыз дагы. Сохранить дегенди басабыз. Эми бул жерден мисалы свернуть этип коеюн. Азыр бул жерде 3 документ турат. Биринчи тесттин өзүнүн берилиши, андан кийин туура жооп, туура эмес жооп, туура жоопту ачайын. Бул жерде тестке кайтуу дегенден
дегенди белгилейбиз дагы. Тестке кайтуу үчүн, тесттин суроолоруна кайтуу үчүн ушул жерге гиперссылка коебуз. Ал үчүн ушул тестке кайтуу дегенди белгилеп алабыз дагы. Мыштын оң жак баскычын бассак меню чыгат. Бул жерден гиперссылка дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бизден ставка гиперссылка деген терезе чыгат. Бул жерден кайсы документке кайтып баруу керек экендигин көрсөтөбүз. Демек, биз тесттин суроолоруна кайтып барышыбыз керек. Ал үчүн бул жерден ошол документти табабыз. Бул жерде тест номер 1 дегенге кайтып барыш керек. Ушуну тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден окей деген басабыз. Демек, гиперссылка коюлганда биздин текстибиз ушундай түстө болуп, асты сызылып калат. Андан кийин бул документти сохранить этип коебуз. Бул жерде сохранить деген белги бар. Ушуну эле басып койсок, биздин документибиз мурда сакталган документибиз өзгөрүлгөн боюнча кайрадан сакталат. Андан кийин бул документти жаап коебуз. Экинчи документти ачабыз, туура эмес жоопту. Бул жерден тестке кайтуу дегенди белгилейбиз дагы. Гиперссылка коебуз ушул текстке. Бул жерде оң баскычты басабыз. Мыштын басканыбызда меню чыгат. Бул жерден гиперссылка дегенди тандайбыз. Демек, окуучу кайрадан тесттин суроолоруна кайтып баруу үчүн ошо тестке кайтуу дегенге гиперссылка коюп, кайсы документке кайтып баруу керек экендигин көрсөтөбүз. Демек, биз бул жерден тест номер 1 дегенди тандайбыз. Демек, тестке кайтуу дегенди басканда тест номер 1 деген документке кайтып барат. Окей дегенди басабыз. Бул текстке гиперссылка коюлду. Андан кийин бул документти жаап койсок болот. Бул жерден X'ти бассак, биз жана биринчисинде сохранить этип туруп анан жапкандыктан сохранить этейинби деп сураган жок. Азыр биз сактабастан туруп жапкандыгыбыз үчүн бул жерден сохранить этейинби, сохранить этпейинби, же отмена кылайынбы деп сурап атат. Биз сөзсүз түрдө сохранить деген басабыз. Мына жабылды. Андан кийин тесттин өзүнүн суроолоруна кайтып барабыз. Бул жерден эми суроолордун варианттарына дагы гиперссылка коебуз. Ал үчүн мисалы 2 кемитүү 25 деген бул 25ден 5 деген тамыр чыгат. 2ден 5ти кемитсек -3. Демек, туура жооп В вариант экен. Биз А вариантына гиперссылка коебуз. Ал үчүн А вариантын белгилейбиз. Оң баскычты басабыз, гиперссылка дейбиз. Бул А варианты, демек, туура эмес жооп. Биз туура эмес деген документти көрсөтүшүбүз керек. Бул жерде мына туура эмес жооп деген документти көрсөтөбүз. Окей дегенди басабыз. Мына гиперссылка коюлду. Андан кийин Б варианты дагы туура эмес. Гиперссылка деп туруп, туура эмес вариантты көрсөтөбүз бул жерден. Окей. В вариантты белгилейбиз. Гиперссылка коебуз. Бул туура жооп болгондуктан бул жерде туура жооп деген документке гиперссылка беребиз. Г варианты туура эмес, гиперссылка деп туруп, туура эмес жоопту көрсөтөбүз. Бул жактан документти биринчи суроо бүттү. Экинчи суроону дагы ошондой эле кылабыз. Бул жерден А вариантты белгилейбиз. Оң жак баскычты басабыз мыштын. Гиперссылка дегенди тандайбыз. Бул жерден 12'de туура эмес жоопту жооп деген документти тандайбыз. -7ден 5ти кемитсек -12. Демек, туура жооп -12. Бул вариантты белгилейбиз. Мыштын оң жак баскычын басабыз. Гиперссылка дейбиз дагы. Бул жерде демек туура жооп деген документти тандайбыз. Окей деген басабыз. Бул вариантты белгилейбиз. Оң жакты басабыз. Менюдан гиперссылка, туура эмес жооп дегенди тандайбыз. Окей деген басабыз. Г вариантты белгилейбиз. Гиперссылка деп туруп, туура эмес жооп дегенди тандайбыз. Эми бул тест кандай иштейт текшерип көрөбүз.
Мисалы, бул жерде гиперссылканы ишке киргизүү үчүн ушу жерде айтып атат: нажмите Ctrl и щелкните ссылку деп турат. Демек, ссылканы ишке киргизүү үчүн клавиатурадан Ctrl-ду басып туруп, кое бербестен мыштын көрсөткүчү менен ошол жоопту басышыбыз керек экен. Азыр мисалы биз А вариантын белгилей турган болсок, Ctrl бассак, мына колдун сүрөтү чыгып калат. А вариантты белгилесек, мына демек туура эмес экен. Туура эмес болуп калды. Тестке кайтуу дегенди басабыз. Ал үчүн дагы клавиатурадан Ctrl басып туруп, мыштын сол жак баскычын бассак, мына тестке кайтып келди. Биз эгерде жоопту белгилесек, мындай кызыл түстө болуп калат. Эми бул жерден мисалы В вариантын белгилеп көрөлү. Мына Ctrl басып туруп, В вариант бассак, бул жактан туура деп чыгып атат. Мына өзү гиперссылка менен биздин баягы документибизди ачып атат. Тестке кайтуу дегенди бассак, мына тестке кайтып келди. Окуучу кайра жооп бере турган болсо, жооптордун түсү ушинтип өзгөрүп калат. Экинчи суроодо мисалы -7ден 5 кемсек, -12. Демек -12 Б вариант экен. Биз Б вариантын тандай турган болсок, мына туура, демек туура болду. Тестке кайтуу үчүн Ctrl басып туруп, тестке кайтуу деген бассак, кайра тестке кайтып келебиз. Ушундай кылып борттон дагы тест түзүп иштесек болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.